Шайлоо жакындаган сайын талапкерлердин саны күндөн күнгө көбөйүп жатканы кандай саамалык экенин билбей деле калдык. Чындап эл үчүн иштеп бере тургандары бар арасында. Айрымдары илгертен бери саясатта келе жаткандар болсо, айрымдары элге кызмат кылбаса дагы креслону сактап калыш үчүн бара жаткандары дагы бар. Жаштар келсе иштейт. Жаштардын максаты бийик деген менен жаштарды көп деле көрө алган жокпуз. Президенттикке талапкерлердин арасынан имиш кептер менен жеке ишкер Имамидин Ташевдин бара жатканын интернет булактарынан окуп калдык. Бара жатканы канча пайыз чын, калп экенин өзүнөн угалы деп байланыша албай койдук. Эгер бара турган болсо, ушул күнгө чейин мамлекетке зыян келтирген эмеспи деген суроо жаратып көрсөк. Деги эле саясатка аралашып баш оорутпаган инсан экен. Балким өлкөнүн учурдагы абалына күйүп, аттанып жаткандыр. Биз билген жана билбеген элге кылган көп иштер бар. Алардын бирин бир саясатчы кылдыбы деген суроо туулат. Биз билген иштерин эске салсак. Жакында гана Чубак Ажы Жалиловдун көзү өтүп кеткенде биринчилерден болуп барып, кабар алып, батир тапшырды. Чындык үчүн деп жүрүп көз жумган журналист Улан Эгизбаевдин үй бүлөсүнө батир тапшырган. Бул батирде учурда Уландын жубайы Сапаргүл жана Уландын баласы Белек жашайт экенин Уландын жубайы Сапаргүл жазып чыкты. Пандемия учурунда курман болгон Адин Айдын ата-энесине мамлекет көңүл бурбай турган учурда биринчилерден болуп ушул мырза жардам берип батир тапшырды. Буга чейин дагы Байтык айылына мектеп салып бергенин угуп калганбыз. Дагы башка дагы көп жакшы иштерин карап чыгып сиздерге бөлүшсөк дедик. Баса, жакында гана митингде көз жумган Үмүтбектин дагы ата-энесинен бийликтен бир адам кабар албай, саясатчылар кресло талашып жүргөндө Имамидин Ташев жолдун алыстыгына карабай Баткенге барып, Куран окутуп, артта калган ата-энесине батир тапшырып келди. Баткенде чек арада ызы чууда биринчиден болуп барып, чек арага камера коюп берем, өзүмдүн атыман, чек арада жашаган үйлөргө документин бүтүрүп берем деген жайы бар. Президент болбой туруп эле канча жылдан бери ушундай жардам кылып келе жаткан адам президент болсо өлкөбүз өнүгүшүнөн күмөнүбүз жок. Имамидин Ташев кылгандын бирин кылган кайсы саясатчы бар? Жаштар келатат деген сөзүбүзгө дагы туура келчүдөй. Жашы билишибизче 40ка чыга элек. Мекенге күйгөн, оор учурда абалды сурап жаныбызда болгон инсаныбыз чында президенттикке койсо, жакшы жылыш болобу дейбиз. Жаңылар, жаштар келсе деген үмүт ушул инсандабы деп калдык.